Кийинки суроого өтөлүү, урматтуу кесиптештерим. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору биринчи окууда каралат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, баяндамачы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сыдыгалиев Нурбек Омурбекович. Келин сөзгө берилет. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердин жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун сунуштап жатамын. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө, башка аскердик сүзүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызматка каралган мамлекеттик органдардын реформалоо иш чараларынын алкагында укук колдонуу практикасын эске алуу менен офицердик курамдын аскердик кызматта болушунун чектүү курагын иретке келтирүү максатында иштелип чыккан. Аскер кызматчыларынын офицердик курамынын 90% жогорку аскер окуу жайларында билимди мамлекеттин бюджетинин эсебинен алышып, мамлекеттин эсебинен камсыздандырылган тургандыгы аскер кызматында болуунун мөөнөтүн узартууну негиздөө үчүн маанилүү фактор болуп саналат. Аскер кызматчыларынын офицердик курамынын арасында өз өмүрүн мекенге кызмат кылууга арнаган жаш офицердик курамдын өзүлөрүн чогултулган билими жана тажрыйбасын үйрөтүүгө даяр жогорку квалификациялык профессионал кадрлар бар. Азыркы убакта офицердик курамдын аскердик кызмат болушунун чектүү курагын узартуу муктаждыгы келип чыгууда. Ал Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө, башка аскердик сүзүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарда офицердик курамдын кадр потенциалынын деңгээлин көтөрүүгө, Кыргыз Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоого оң таасирин тийгизет. Урматтуу депутаттар, бул аскердик курамдын аскердик кызматта болушунун чектүү курагы төмөнкүдөй белгиленет. Капитанга чейинки кошо алганда 45 жаш, азыркы күндө 43 жаш. Майорлор болсо 50 жаш, азыркы күндө 48 жаш. Подполковниктерге 53 жаш, азыркы күндө 48 жаш. Ал эми полковниктерге 55 жаш, азыркы күндө 53 жаш. Ошону менен бирге бул аскер кызматчылары мыйзамга каралган негиздерге ылайык мыйзамда көрсөтүлгөн чектүү куракка чыкканга чейин да аскер кызматынан бошотулууга укуктуу. Жогоруда баяндалгандар негизинде аскер кызматын өтөөнүн өзгөчөлүгүн, аскер кызматчыларынын топтолгон профессионалдык билими жана тажрыйбасын эске алып, офицердик курамдын аскердик кызматта болушун чектүү курагын узартуу жөнүндө мыйзам долбоорун демилгелеп атам. Урматтуу депутаттар, ушуну биринчи окуудан колдоп берип коюңуздарды суранам. Эгер суроолор болсо жооп беребиз. Рахмат чоң, урматтуу кесиптештерим. Мыйзамдын долбоорунун демилгечилердин бери Сыдыгалиев, Төлөнов, Алимжанов, Атажанов, Түмөнбаев, Акаев, Примов, Султанбекова, Айдарбеков, Жакышев, Атазов, Ташиев, Талбек кызы, Култаева, Шакиев, Маткеримов, Түлөбаев, Осмонов, Садырбаева, Сулайманов, Аджибаев, Бакасов, Эрбаев. Бар. Суроолор барбы, урматтуу кесиптештерим? Бул мыйзамдын долбоору боюнча Нуржигит Кадырбекович, келиңиз. Эми шайнысын кылып ушунча биздин депутаттарыбыз иштеп чыгыптыр. Бир-эки тактоо суроо берип коелу, шайнысын кылып дегендейчи. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга мен балким көңүл бөлө албай калдым окшойт, жакшы түшүнө албай калдым окшойт. Негизги себеби эмне болду? Азыркы геосаясий абалбы, чек арадагы маселелердин курчуп аткандыгыбы? Биздин профессионал аскерлерибиз мөөнөтүн көбүрөөк өтөсүн деген идея кайдан пайда болду? Бул боюнча айта кетсем, бул 2 жашка эле көтөрүп атабыз ар бирин. Анткени мисалы капитан болсо 43 жашында уже пенсияга кетип калчу да. Эми ошону биз 45 жаш деп көтөрүп атабыз. Мунун бирден бир себеби көтөрүп аткандыкы баягы ушул профессионал болуп, профессионал тажрыйбасы болуп ушу жумушта иштегенде ушу
эмеге пенсияга кетип калып атышат да. Түшүндүм. Чоң рахмат. Ман үстүнө азыркы 2 жылдан көтөрүп атабыз да азыр. ар түрдүү окуялар, геосаясий окуялар, аскер адамдарынын ордун актуалдуулугун күчөтүп атпайбы, ошондой деп түшүндүм мен. Экинчиден, ушундай болгондо мисалы айлык алып иштеп аткан офицерлердин саны канчага көбөйөт, маалымат ала алдыңыздарбы? Анткени негиздемеде жазылып калыптыр да, ушул долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарды алып келбейт деп. Бирок 2 жылга узара турган болсо алар айлык алат. Айлык алган менен пенсиянын айырмасы бар да. Ошол сумма эсептелдиби? Бул боюнча биз митингге мен катышкам. Мен азыр бу жерде деген өзүңүздөр билесиңер, бул офицерлерди гана стаж составды көтөрүп атабыз. Ушуга 1 жылга 5 миллион 995 миллион сом болот экен болгону. Бул Минфиндин берген каты менде турат, азыр эсче сизге көрсөтөм. 1 жылга бу жерде деген Миноборона бар, Погранслужба бар, ГКМБ бар, МЧС бар, военный прокуратура бар, и внутренний войска бар. Ушу алтоона болгону 6 миллионго жетпеген акча чыгым болот. Урматтуу кесиптеш, мен чындыгында терең түшүнүп кире элекмин. Бирок коргоо тармагында, мамлекеттин коопсуздугун камсыздоо тармагындагы мыкты адистер, сабаттуу адистер узагыраак иштесе, бул пайда гана болот деп ойлоп атам. Анткени билесиздер, реалисттердин көз карашында мындай конфликт болуп кетүү мүмкүнчүлүгү дайыма болот экен да. Ошондой мезгилдерде мыкты адистердин болгону туура эле деп эсептейм. Чоң рахмат. Мен бир дагы кыскача айтып кетсем, буга чейин деле булар коллегиальный өздөрү узартып жүрүшкөн 3 жылга. Биз ошону эле азыр муну кийинки өздөрүнүн мыйзамында алып атабыз дейт. Мен да кийинки эсче сунуш кылып алып койсок деп атабыз. Ошондо булар ошону эле 3 жылды узаконить этип коюп атабыз да биз. Ошол эле. Кийинки сөз Шайлбек Карбешевке берилет. Чоң рахмат. Бул мыйзам долбоорун колдош керек. Максаты ушул 43 жашында күчкө толуп, эми мамлекетке энергиясын, билимин, тажрыйбасын берерде эле пенсияга айдап берип атышыптыр да. Ошон үчүн 45 деп атат. Бул жерде мамлекетке кызмат кылсын деген тилек. Ошон үчүн сунушум добушка койсоңуз, добуш берип койсок. Анан мен кыскача да бир маалымат берип коеюнчу. Эгер буларды биз баягы ушул жашка чейин чыгып иштейсиңер деген бизде андай жок. Өзүнүн убактысы келип 20 жыл служба кылгандан кийин бул пенсияга кете берет. Ал өзүнүн каалоосу. Суроолор жок болсо добушка коем, урматтуу кесиптештерим. Суроолор жокпу? Анда Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Добушка коем, ким макул? Урматтуу кесиптештер. Бардыгы макул, каршы жок. Чоң рахмат.